киши болгур акын Алым Токтомушев айткандай, Карбалас Бакировдун ырлары форточканы ачып бөлмөнү желдеткендей, кыргыз адабий айдыңында буга чейин кездешпеген поэзиянын жан сергиткен жаңы жаларгысы болду деп айтууга болот. Таланттуу жазуучу, публицист Самсак Станалиев айткандай, Карбалас Бакировдун поэзиясы көпчүлүк акындардын суудай агып турган, кумдай куюла берген ырларындай эмес. Анын поэзиясы окурманынан атайын даярдыкты, окуй билүү маданиятын талап кылат. Ал 21-кылымдын чагылган кармаган акыны. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Сиздердин назарыңыздарда Адабий айдың адабий публистикалык телекөрсөтүүбүз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер акын Карбалас Бакиров. Ошондой эле адабиятчы Дүйшөн Керимов. Карбалас агай, сиздин мынау чыгармаларыңызда Коргондогулар жана чексиздик, анан Адашкан кентавр. Дегенде Адашкан кентавр алгач ирет чыккан. Коргондогулар жана чексиздик деген эки китебиңиз менин колумда бар. Сиздин чыгармаларыңыз менен таанышып чыкканда, мынау эки адабий көркөм адабиятта бир поэтикалык лексика деген бир түшүнүк бар да бизде. Ушунда архаизмдер, неологизмдер, диалектизм, профессионализм, варваризм сыяктуу сөздөрдү көркөм адабиятта колдонуу. Ушул поэтикалык лексикада сиз өзгөчө өзүңүздүн чыгармаңызда ушул көркөм сөз каражаттарын кайдан алып, ошону кандай колдонгонсуз? Ушул багатка токтолуп өтсөңүз. Эми бул жанагы көркөм чыгармаларды анан поэзияны дүйнөлүк поэзияны окуганга байланыштуу болсо керек деп ойлойм да. Мисалы үчүн байыркы Грециянын же болбосо байыркы Римдин тарыхын окусаң, ошол жаш кезде ошондой ырлар келчү да. Анан ошол баягы чыгып кетет, ошол боюнча жазылып калат. Анан муну жанакы атай тандап албайсың да. Ушул өзүнөн өзүнө келген нерселер да бул. Деги эле сиздин поэзияңызды мындай барактап отурганда, ушул жаңы бир новатордук жаңычылдыктарды көп кездештирүүгө болот да. Ошол эле адабий терминдерден ошол метафоралык түшүнүктөр, метонимиялык, ошол эле биздин поэтикалык, семантикалык түшүнүктөр бүт барысы деги эле кайсыл адабий мына адабиятка киришүү, адабият таануу илиминдеги кайсыл багыттан болбосун карасак, сиздин чыгармаңыздан ошонун баарысы кездешет. Анан мунун өзү сизге бир биздин кыргыз адабиятына жаңылык алып келүү багытында карап отурабыз да биз чындыгындачы. Ушул багыттан сиз Дүйшөнбек адабиятчы катары, сынчы катары сиз өзүңүз кандай баа берет элеңиз? Ошол Карбалас Байке менен сиз мына студент кезден баштап чогуу окуп, чогуу жүрүп келатасыз. Кандай багытта ушул жаңычылдыгын кантип түшүнүп ачып бере алат элеңиз? Какең өзү чогуу окудук да. Бул биринчи ошол кездеги Ошто биз окуп жүргөндө эми ал провинциал сыяктуу сезилчү бизге. Бирок ошол бир таза сонун жерде окуп турбуз. Анан биринчи жазган ырларын эртең менен күн чыга электе бизге окуп берчү. Ошол келип эле тиги аудиторияга келгенде. Окуп берген эмес, жатып айтчу да. Анан биз жанагы орусун читаю деген сөзүн окуп берди деп, мен айтып берем деп айтса туура болот. Мына кыргыз поэзиясында жатка айткан акындар өтө сейрек. Мидикең айткан, Байдылда Жолонакилер, анан Карбалас. Карбалас ушу студент кездеги ырларын жатка айтчу. Анан эми Какеңдин ошол кездеги ырларында ал жанагы сен айтып аткан салыштыруу жанагы терминдер жок эсе. Бул терминдерди Сибирден алып келди да, Сибирден жака көчүрүп келди. Эми Пушкиндин Евгений Онегинин окуп отурсаң, ошо таң каласың да терминдерди кандай колдонгонун. Мына гений Пушкин. Ошол көптү окуганы ошол. Эми табигый, бул эми мындай да, мына терминдерди колдонуунун бир жолдору бар да. Табигый түрдө колдонуу, анан искусстволук жол менен да колдонгону көрүнүп турат да окуй. Анан Карбалас ушул тайгада жөн жүрбөп туруп, абдан көп окуганы, анан баягы жаза алмасы жокту эле кирпичти койгондой келе түшүп атпайбы тиги. Кайсы ырларын окусаң дагы ошол мына тайгырлар дейбиз, ошо Адашкан кентаврда чынын айтуу керек, Адашкан кентавр мен ошо кезде эле жазгам.
кыргыз поэзиясына жаңылык алып келген. Карбалас Бакировдун алгачкы китеби, мындагы баш сөздү сиз өзүңүз жазып отурасыз. Какен кызык, муну баш сөзүн ошолтей кантта чыгарганбыз. Анда баш сөзүн мына жазам, ана жазам деп мен ошого даабай жүрүп, анан ошол жерде жакшылык деген бир басманын нээси бар, Байке. Ошол жардам кылып чыгарып берген бул кичинекей китепти. Анан ошол жерге барып, ал жакшылык Байке экөө эшикке чыгып кеткенде анан мен жана станоктун үстүндө туруп жазгам ушу баш сөздү. Чын көңүлүм менен. Себеби ошо толкунданып, ошо Жүрөктөн чыккан баш сөз экени көрүнүп турат. Негизи чындыгында мына Карбалас агайдын китептериндеги сиз жазган баш сөз ошондой эле мына Коргондогулар жана чексиздикте Алым Байкенин жазганы Беш болгул Алым Токтомушев мыкты баш сөз жазган экен. Ушунда баягы бир кыргыз поэзиясында бир форточканы ачып желдеткендей бир жаңылык алып келди деп берет да ошол баш сөздөрдө. Андан кийин мына Самсак Станалиев деген үлкөн бир жазуучубуз, адабиятчыбыз ушул бир токтолуп чагылган кармаган акын деп бир кыргыз туусуна жакшы макала жарыялаган экен. Анда дагы бир өзгөчөлүктөргө басым жасаганда мындагы бир жаңылыктарды киргизген деп. Эми ошол эле учурда баарыбыз мындай эле жалпы жолунан айта беребиз да, кыргыз поэзиясына Карбалас Бакиров жаңылык алып келди деп. Ошол жаңылыктын өзү кайсы жерде турат? Кайсыл эмнеси менен жаңылык? Мына мыкты суроо. Мынабу Алым Байке абдан көп окуган, анан мындай бир сараң киши болчу бул жазганга. Бирөөгө пикир жазыш Алым Байке өзү жалаң сын жазып эле кийинки жылдары аябай сын жазып жүрбөдүбү? Жана сын дегеним публистикалык сындар жазды, мына коомго, саясатка. Бул киши өзү көрүнгөндү мактаган киши эмес. Абдан анан ушу Алым Байкеге жаккандан кийин өзү дагы толкундан жолукканда айтып жүрдү көп. Мен О2'де уктум муну. Карбаластын ырларын жатка да айтып, азыр мындай бир эрип күлүп калчу жыргап, саптарын айтыпчы. Эми мында жаңылык деген мына чоң ойлорду канондоштурулган деп коебуз да, мына кыстырылган деп да которотсо болот, муну пресс деп мындай айтканда, ошол ойлорду бүт ырлардын баары чакан-чакан. 3-төн, 4-төн куплеттер болбосо, мындай агыр түрүндө жазылган ырлар, чакан ырлар. Ошого ойлорду сыйдыра алган да. Эми мунун баары жана көп окугандык. Көркөм чыгарманын тилин мына теориялык жактан алып караганда, поэтикалык лексика, поэтикалык семантика, ананда поэтикалык синтаксис деп бөлүнөт да. Маселен, ошондо мына кайрадан эле ошол сизге келсек, ушул ырларды, ойлорду батырууда ушул устачылык, ушундай бир чеберчилик, устаттык кайдан келип чыккан? Маселен, бир 4 сабырга бүтүндөй бир чоң бир ойду батыруу. Ар бир ырда менин өзүмдүн жеке пикиримде ар бир ырда сөзсүз ой камтылыш керек да, бир ой болуш керек. Ой айтылбаган поэзия болбош керек. Ошо бир ойду айтыш керек. Анан ошол анан ал ойлордун кандай айтылганын өзүң да билбей каласың жазылганда, баягы бушуп жетилгенде. Мына жерде дагы мына Самсак Станалиевдин сиз жөнүндө жазган ошол сын пикиринде, өзүнүн жеке ой пикиринде мындай деп айтылып атат да, сиздин чыгармаңыз боюнча. Жанагы поэзияга үйдөн чыгып түптүз эле поэзия менен келген эмесмин дегендей мааниде айтып атасыз да. Мен тиги аюуларды үркүтүп ийининен колума чагылган кармап келгенде сизди чагылган кармаган акын деп берип атат да. Ушунда бир сиздин салыштырууларыңыз, мисалы үчүн гиперболалык салыштыруулар, мындай бир аша чаап, көбүртүп айтуу. Маселен, эми бул чагылган кармап келүү мүмкүн эмес, ийининен аюуларды да үркүтүп чыгуу мүмкүн эмес. Таш жолдордо жылаң аяк басууда, тоолордон аралап. Бул деген эми сиздин өзгөчөлүгүңүздү өзүңүз айтып атасыз. Сиз ошол эл баскан жол менен эмес, эл жүргөн чыйыр менен, баягы Маяковский айткан протоптан не путь легче дегендей бир элдер басып өткөн жолду кайрадан сиз ошону чыйырды басып өтпөгөнүңүздү түшүндүрүп атасыз. Бирок ошондой бир чеберчилик менен бергениңиздин өзү бул чоң артыкчылык экен. Үркүтүп ийиндеги аюуларды колума кармап жүрдүм чагылганда. Ошол жөнүндө Самсак Станалиев жазыптыр. Негизинен эми бул эми мындай ырлардын кандай болуп келгенин, кандайча жазып калганын дагы өзүң баягы билбей каласың да. Поэзияда ушу романтика деген бар. Сиз өзүңүз мына акыркы мезгилдерде
Менин байкоомдо бул албетте котормо менен дагы көп иштеп келатабыз. Бул котормо жаатында иштеген биздин акындарыбыз, жазуучуларыбыз да көп, бирок ошону дагы бир жеткиликтүү деңгээлде котормочулук менен иштеп аткандарын дагы көрө албай келген учурлар көп кездешип атат да. Котормо негизи бул жан дүйнөнү байытуу, башка элдердин жазуучу акындары менен өзүбүздүн кыргыз адабиятын синтездөө, байланыштыруу, ошону бир байытуу негизги максат өзү ошол да. Ушул кайсы котормолорго көбүрөөк көңүл буруп иштеп идиңиз? Мен эми орус акындарын да которуп жүрөм, жанагы орус акындарынан дагы бир 5-6 акынды баягы жакшы өзүмө жаккан акындарды. Анан жакында ушу Казакстанда Парасат поэзия фестивалы деген фестиваль болгон. Ошондо ошол жерден барып бир Галым Жайлыбай деген бир акындын Есил агат деген китебин мага бердилер. Шакыжада Абдыкеримов деген чоң акын казактын. 10 чакты китепти берген. Мага ошо 10 чакты китептин ичинен ушул Галым Жайлыбайдын ырлары жакты. Ушунун китебин толугу менен Есил агат деген китебин ушу толугу менен кыргызчага котороюн деп атам. Мында жанагы мына бүгүнкү мындай поэзияда мындай бир романтика деген болуш керек. Анан кийин жана көркөм образдарга бай болуш керек да. Азыр кээ бир китептерде кара сөз менен эле жазылган, бирок уйкашып калган где-то 80% ырлардын баардыгы ошондой деңгээлде да. Ошондой деңгээлде алар баягы чыныгы поэзия эмес. Чыныгы поэзия эмес болгондон кийин уже болбой калат да. Анан ушул мага ушул Галым Жайлыбайдын ушул жерден сизге мына өзүңүз айтып аткан чындыгында баягы ыр жазуунун техникасын бир аз өздөштүрүп алып, баягы Керез Рысалиевдин ыр жазуунун техникасы деген бир китеби бар. Ошону бир сыйра мындай барактап чыгып, ушул ыр жазуунун техникасын өздөштүрүп алган көп улан кыздарыбыз баягы кара жамгыр себелегендей эле сабагандай эле сабап эле уйкаштыктардын рифмаштык немеге түшүп алып эле уйкаштыкты кубалап эле ыр жазып аткандар чындыгында көп кездешет. Анан мен дагы бир нерсеге бир аз мындай бир жаңы чыгып аткан ушул могул эле сиздин китебиңиздеги көлөмдүү китептерди алып жаштардын китептерин барактап көрүп таанышканымда кээ бирлеринде сиз баш сөз жазган учурлар кездешет. Өзүңүз маселен ушундай бир сын көз менен карап атасыз. Ушундай бир поэзиядан алыс, жөнөкөй гана уйкаштыктар, ошондой эле ырлар деп. Анан сиз баш сөз жазган китептерди дагы мен кээ бирлерин барактап, эми Карбалас Бакиров баш сөз жазып аткандан кийин бул демек укмуш китеп болуш керек деп барактап, бирок ошонун арасынан жакшы ырларды таба албадым. Анын негизи эмнеде? Анда эмне үчүн сиз ошого баш сөз жаздыңыз? Сизге го Алым байке жазган экен. Орус акыны Ярослав Смельяковдун бир сөзү бар да. Эгерде бир китептин ичинде бир жакшы ыр болсо, мен ага 4 коёмун деген да. Ошо мага бир ыры жагып болсо, ошого мен баш сөз жазам да. Анан кийин анын үстүнө жаштар келгенден кийин аларды бир жагынан сөзсүз аларга мындай бир кандай десем, мындай бир эме керек да. Аларды бир эргите турган, аларга бир жардам бере турган, мындан нары дагы мындай уча турган. Эми кое туруңуз. Эми ал туура. Андай учурларда балким кээ бир учурларда балким эме кетип калышы мүмкүн, бирок эми жаштардан мындай мен үмүтүм чоң да. Жаштарды колдоо керек, туура айтасыз. Жаштарды колдоо керек. Бирок аны ошол китебин чыгарып ошого баш сөз жазып колдобой башка жол менен да колдосо болот беле негизи? Жок, мүмкүн болушунча эме биз мындай улуу муундар өзлөрүнүн пикирлерин айтып коюш керек сөзсүз. Сөзсүз пикирин айтыш керек. Сиз ошо бул эми Камзатовдун мен Дагыстанымда мыкты ойлор айтылган, өзү Камзатов жакшы айткан да ушундай. Эми Какенки ал өзүнчө туурадыр, баягы өзүлөр чыгып алгандан кийин дептигилер жөлөк кылалы деп атат да. Бирок бул жерден тескери жагы көп. Мына о баш сөздү мен таң калдым. Кийин өзүм кичинекей китеп чыгарам деп баш сөзүн карасам, өзүң жазып кел дейт экен жана үлкөн акын жазуучуларчы. Анан көбү өзүлөрү жазып, анан ошо кол койгон эле чоң кишилерди мен санап бере алам. Анан Какең окуйт эми. Бул эркин тоого да чыгарып жүрбөйбү. Эми баягы шагы сынбасын көтөрмөлөйлү дейт да, ошонун жаман жагы жана бизди алып келип мына Саман Топонго алып келди.
мына ошол эле маселен ошол биз өзүбүздүн Кет Бука, Молдо Кылыч, ошондон бери келаткан өзүңүз айтып аткан биздин жазма адабиятыбыздагы Алыкул, Жолон Мамытовдор, Турар Кожомбердиевдер, Табылды Мукановдор. Ошолордун эле катарында Карбалас Бакировдун дагы бир өзүнчө бир ийилген өзүнүн орду бар. Муну бизде мындай деген бир сөз айтылып келбейби? Муну Расул Гамзатов баса белгилеген, мен эч кандай бир агымдарды, адабий агымдарды же бир башканы жактаган адам эмесмин, мен жакшы чыгарманы гана жактаган адаммын деп. Так эле ошондой Карбалас Бакиров деген билинбеген менен бир агым кыргыз поэзиясына кирди деп айта алабызбы ушуну? Эмне үчүн айта албайбыз? Айтканы турат да, далилденип, ырлар турат. Элдин оосунда айтылып атат. Аны эч ким шүбегени капка ката албайсың деген. Поэзия Жуковский дегендин бир жакшы сөзү бар. Мен атын унутуп атам, орустун Пушкинден мурунку акынычы. Поэзиянын максаты поэзия дейт да. Карачы кандай таамай айтылган. Ошо ырдын максаты ыр болуш керек. Андан башка максат болбош керек. Ырды эч жерде мына баш сөздө деле айткан, ырды эч жака ката албайсың, жөлөмөлөй албайсың да, туурабы? Ал ыр өзү эле чыгат. Карбаластын өзүнүн адамдыгын же кийимин тиги облигин түстөсө болот. Ырды эч ким түстөй албайт. Ыр өзү кетти да, туурабы? Ырды өзү кара сөз менен чечмелөөнүн өзү ашыкчалык кылат. Кийинки акындарды көп көрөм мен, Карбаласты туурап жазган жаштар. Ал туураган жакшы. Анда өздөрүнүн жолун таап кетсин, ошол өздөрү жолун таап кетет да. Баарыбыз эле таазирленебиз, туурабы? Кайсыл акыркы мезгилдерде бир жакшы жазылган ырлар. Сизде бул жерде кайра эле Самсагыстан Алифке келе турган болсок, бир жылда бир эки ыр жазган, сейрек жазган, бирок мыкты таамай жазган акын деп баса белгилептир да. Сиз ошол 17-жылдагы жазылган бир эки ыр, анан 18-жылда жазылып аткан бир эки ырлар жөнүндө айтып өтпөйсүзбү? Самсак акет знаток да, абдан чоң. Баягы немеде окуп бербедим, бирок ошо акыркы кийинки жазган ырым ошолар дагы азыр дагы неме кылып атам, алар эсимде жок да. Анан баягы күнү дагы бир жанакы немени окуп бербедим беле. Эрте таңда санчымчыктар сайраган, эх чычкандын токоюнан айланам. Ушул жакка келсе сонун болмоге, ушак угуп олтургандар сандаган. Шыбыр ашып жанын жебей кулактын, шыңгыраган үнүн укса булактын. Таранчылар дүр учканга кубанып, тазаланса карегинен тораттын. Туш тарабың жанжыр каткан шоокумдар, ушак айың айтпайт кайың каакымдар. Аташтары сөз ташыбай бирөөгө, 1000 жыл бою ооз ачпаган баатырлар. Экиленип арча кийбейт масканы, бийик баспы өйдө сүнбөйт бактары. Менерге жел мен сиңгенден уялам, карап туруп төш какпаган асканы. Айгай салган ак дарыя ынагым, асман тиктеп жээңе бир куладым. Делбек деген чокулардын үстүнөн деле жерге түшкүсү жок кыялым. Ушул акыр кийинки ырлардын эме, анан азыр баягы көп эсиме келбей атат. Мен өзүм мындай да ырларды ушу ыр жазганда мен ушу ырлар баягы купулма толуп мындай бир өзү орду сөздөрдүн баардыгы өз ордуна түшкөндө ошол жатталып калат да. Мен эгерде ошол сөздөр ордуна түшпөй кала турган болсо жатталбайт да, эсиме дагы ала албай калам да. Ушундай эмелер бар да. Ошон үчүн бир бышпай калган ырлар жүрсө керек деп эсептейм. Сизде кандай бир? Эми какеңден көп түгүсө болот, эми көбүрөөк кийинчерээк үйүңө көп шашат, досум. Айтып коюу керек. Шамалда көп жүрсө, жакшылар дагы кыргыз элине берет. Муну эреке сиздин дагы чыгармаларыңызда поэтикалык лексикада көп колдонгон сиздеги баягы адабий терминдерде барбаризм деп коет. Бул барбаризмдер биздин лексикабызга баягы сиңип кете албаган, бирок өзү кандайдыр бир контексттин негизинде түшүнүк берген, анан сиңип кете албаган нерселерде. Маселен, мындай бир жадатканда жалп этиште антихор деп, мисалы үчүн ушундай бир сөздөр, анан дагы бир баягы
шарабиштим акыркы шамам менен ыр таштадым элен шамалана деп. Эми ал жерде албетте баягы бул архаизмдик маани эмес, бир ошол учурда бизде кандайдыр бир башка тилдерден келип ошол варваризмдик нукка кирип кетип аткан учурлар көп кездешет да. Сиз ушул өзгөчөлүктөрдү эмнеден улам пайдаланасыз? Мисалы үчүн ошол сиздин ырыңызда көбүнчө архаизмдерде көп кездешет. Ошол Прометейден, Семетейден деген сөздөр. Эми ушулар билбейм, ушу окугандан болсо керек деп ойлойм да. Ошо бир сиңип калган, денеге сиңип калган баягы окуган нерселерден, анан дүйнөнү кабыл алуу, акындардын дүйнөнү кабыл алуусу болот да. Ар бир акындын өзүнчө бир дүйнөнү кабыл алуусу болот. Ошол болсо керек деп ойлойм да мен. Эми ушул жерге да кошоюн. Какеңдин өзүнүн бунтардык мындай да мүнөзү. Адамдын туулгандагы мүнөзү болот. Өзү бунтар жаралган адамдар болот да. Эми бул кишинин бир тууган акеси мен көрбөй калдым, бирок менин эжем жездем менен чогулган Ош Бедусунда. Мусулманкул деген мыкты баягы Эсенбай Нурушев мына чоң интеллектуал биздин адабиятчы ошо киши айтты. Ошол киши абдан чоң акын болот эле. Абдан мыкты болчу дейт ошо Мусулманкул экен. Эми кайра киши эрте өтүп кеткен. Эми генетический канда бар. Мына Бакир Чалда өзү ал айылына да көп бардык, ал киши жөнүндө да укмуштар, легендалар бар ошол айылда айтылган. Ушул жерден сөзүңүздү мен мындай деп бекемдегим келет да. Мына сиз ошо бала кезден бери чогуу жүргөн тең туш, курсташ, досу катары Карбалас экенин ошол кездеги мүнөзү менен бүгүнкү мүнөзүнүн айырмачылыгы барбы? Абдан бар да. Мына айтып коеюн. Мен дайыма тамашалап атам. Мына Ош деген өзү кагылайын, Ош биз байыркы шаар, ошол экөөбүз деле арман кылчубуз, Борбордо окубай деп көрсөбүз, абдан мыкты, байыркы, ошол бир касиеттүү жерде окуп турубуз. Анан кийин мына Оштун көчөсүндө салып уруп жүргөндө акен экөөбүз тиги түн ортосуна чейин ушу салып уруп бөрүлөрчө жортчубуз. Ал жерде бир 2-3 күндүн ичинде бирден поэзия кечеси болуп турат эле да. Мыкты да. 2-3 күндө бирден чакырып турат эле. Элдин кабыл алуусу дагы жакшы. Эми Борбордогудай эмес, аякта аз, анан эл мындай табигый да эл. Анан немеде жанагы Навой паркында пивной бар болот эле. Мындай анан жанагы немеде болуп кетти эле да, бийик болуп. Ошол жерге пивной барга барганда да кырларга чыгып алып ыр окуйт элек. Анда бизге жанагы Евгений Евтушенконун жанагы Аянтта окугандар деп баягы 1962-жылы 2-ноябрда булар Аянтка чыгып ыр окуган да жанагы. Ошол анан бизге дагы ошол нерселердин баары таасир этип, Аянтка чыгып ыр окумай деп ресторандарда ыр окуп, жанагындай пивной барларда элдер кадимкидей укчу ошондо. Эми жатка берет элек. Алай Гостиницасына пленумга чоң чогулуштарга келген раис башкармалар биз чакырат, анан биз Хакем экөөбүз таң аткыча ошолорго концерт коебуз, поэзия кечесин өткөрөбүз да. Алар бизге пул берет, курсагыбыз тоюсат. Ошондой анан жанагы мен өзүм да бир аңгемемде жазбадымбы? Инфактын жатаканасы абдан бек да, Кытай сепилинде болгон. Ал жерде жалаң кыздар окуйт. Жигиттер аз. Эшиктен кирбейт эч. Биз анан аркы эмелер менен Хакең алдыга салып, бул өзү армияга барып келген мурда. Мен алдыга салып, анан чык дейт, тиги газдын трубасы менен чыгып, ушундай бир жалындаган жаштык кез. Анан сен мыкты суроо бердиң. Эми атың дейсиң, карай элек, эч кандай карай турганга мүмкүнчүлүк да жок. Азыр эми шарт эме деп коелучу, азыр курагы эми келди. Мына Ракемди карачы. Азыр ойдолоп бийлей 80ден ашты. Бул акын өзүнүн ырларында бар. Коргондогуларга деген жазган. Коргондогулар жана чексиздикте ошол ыр бар, Ошол ыр бар да, керемет ырлар бар да, эми жана терезеден булуттарды кайтарып отурбай деген кайтарып отургандар бар да. Коргондун ичинде. Ушу коргонго камалып калбаш керек, талант деген. Жок дегенде кентавр урда кыла дегендейби? Анан өзү жазгандай бир бут эрежеден чыгып туруш керек да. Өзү чыгармачыл киши ошондой болуш керек экен. Эми ошону аңдап түшүнөсүң. Эми улуу чыгармачыл адамдардын баары ошондой өткөн. Анан бүгүнкү Карбалас Бакиров демек ошол рамканын ичинде жүрүп атабы азыр сиз? Рамкадан чыгыш керек. Эми рамкада ден соолугум кындай тигиндей деп калат. Кудайга шүгүр, жакшы. Азыр басыш керек. Балдар чоңойду. Рахмат сиздерге. Ушундай жакшы ойлор менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып калды. Сизге Карбалас агай чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Дагы да ушул жүрөктөрдөн орун алып жүрө бериңиз. Сизге да чыгармачылык ийгилик каалайбыз Дүйшөн байке. Дайыма ошол амандыкта, жакшы күндөрдө жолугушалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен
кезектеги адаби айдың адаби публистикалык теле көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.